Çolçoңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Көпүрө деген айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Гостройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп. Ушуну бир карап өзүңүз азыркы карас өкмөт келип калыптыр. Ушуну чечип коюңуз. Бул жерде эми Талас облусу боюнча, больница боюнча кичине баягы немелер болуп кетти, түшүнбөстүк болуп кетти. Мен интернеттен көргөн учурда ошол орун басарыма чалып айткам, эмне үчүн биздин кызматкерлер жок, депутаттар ошол жерде жүрөт. Аны деген биз сопровождать этишибиз керекпиз. Ошол жерден биз карап беришибиз керекпиз, түшүндүрмө беришибиз керекпиз. Ошондой эле сөз болгон, андан эми бул жерден мен өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан кечирим сурап кетет элем, түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдобо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй.